Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз сиздер кайсыл жакта десеңиздер, Жаштар сүйлөсүн теледолбоору Талас областына караштуу Бакай-Ата районунда жайгашкан Акчал уулу Дүйшөн атындагы орто мектептин жаштары менен, мугалимдери менен, конокторубуз менен Жаштар сүйлөсүн теледолбоору кайрада ободон. Саламатсыздарбы? Ушул мектепте 1000ден ашуун окуучу окуйт. Тактап айтсак, 1026 окуучу ушул жерде окуп келет. Биз ойлойбуз, келечекте бул жаштар өтө кыргыз элибизге жакшы салым кошот деген жаштардан болот деген ойдобуз. Жана ушул биздин конокторубузду сиздерге тааныштырып өтөйүн. Акчал уулу Дүйшөн атындагы орто мектебинин мүдүрү Айна Ниязалиева эжебиз конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажи Чотонов конокто. Жана ошондой эле Сейитбек дыйкан чарбасынын төрагасы Сагын Эмилбаев атабыз конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушул жалпы жаштар менен, окуучулар менен, эже агайлар менен биз балдардын адеп ахлагы кандай болуп атат, балдардын тарбиясы кандай дегеле, кээ бир биздин жаштарыбыз айтат, биздин тарбиябыз болгондо дагы супер, жакшы. 21 кылым дегендер дагы бар. Тилекке каршы кээде биздин аталарыбыз, апаларыбыз, эжелерибиз кошулбайт. Рекетчилик, бири-бирин өлтүрүү, тоноо, уруп, мушташ, кыскасы ушундай толгон токой негизги маселе бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баардыгы алдыда болот. Урматтуу коноктор, айтсаңыздар, биздин жаштар тилекке каршы сиздердин ушул тарбиясына, адеп ахлагына канааттанасыздарбы? Анда коноктор сиздерде. Мен ушу мектеп, азыркы мектептин балдарынын адеп ахлагын өтө начар болуп баратат деп эсептейм. Себебинде көптөгөн балдар ушу мектепке жөн эле келип кетип аткандар бар, сумкасын көтөрүп келип кайра кетип аткандар. Окубай эле ушу келип бир нерсеси менен мактанып, кийим менен же соткасы менен, анан бири-бирине жанагындай СМС жөнөтүп, анан эң жаманы ушу жанагындай бири-бирин тоноп, кордоп, бири-бирин бирине бири чоң болуп, ушундай эме өнөр көбөйүп атат. Анан мушташ, мисалы өзгөчө мына кыздардын мушташып атканы бир чоң проблема. Мектептин кыздары бири-бири менен мушташып, атандашып, жигитталашып мушташкандар бар экен. Мен сизге кошула албайм, тилекке каршы бул жаштарда андай жок деп ойлойм. Анан дагы мисалы мен дагы бир айта турган нерсе, мисалы мынагу өнөр көрүп атат да, ушу жигиттер менен кыздар достоштоонду, жанагындай сүйүшүү деп атат. Бул сүйүшүү эмес, бул ойноштуклуу, ушу бир чоң бир жаман өнөрдү өнөр көрүп, анан ошо бири-бирине ошону менен мактанып, ал ошон үчүн мушташкандар да көп болот да. Рахмат. Мен кошула албайт элем, урматтуу жаштар. Таластын жаштары андай эмес го деп ойлойм. Анда жаштар барбы? Ушул мынакей азыркы коноктор айтып атат. Мен да кошула албайм. Силерде чындап эле ошондойбу? Анда ким сүйлөп айтып берет? Таластын жаштары барбы? Кыздардан, балдардан, жигиттерибиз бар. От кармаган, чок кармаган. Мен Кутубеков Жанкарач, Акчал уулу Дүйшөн орто мектебинин 11-класс болом. Ассаламу алейкум таксыр. Мен сизге мындай суроом да. Сиз убагыңызда эле ушундай мектепте окугансыз. Сизде эле ушундай бир иштер болду эле. Кит айтасыз беле. Биз деле жаштарыбыз, биз деле мектепте окуйбуз, жаштык кылабыз, бирок андайга барбайбыз. Бизде бул мектепте өзгөчө биздин ынтымагыбыз жакшы эле, талим тарбиябыз жакшы эле. Тагыраак айтканда, азыркы 21-кылымдын сөзүн айтканда, биз бири-бирибизге качак кетирбейбиз. Өткөндө Ысык көлдүн мектебине барсак, бүт баары эле айтат да, биз эч кимибиз ичпейбиз, эч ким тамеки чекпейбиз, дискотекага барбайбыз деп. Мен айттым, силерден настоящий дежурчалдар чыгат дедим да ошо. Баары жакшы дей берет да, чынында мен мушташып атам анан көчөлөрдө. Мен өткөндө чоң жолдо кетип барсам, жана Жибек жолунда кафеден чыгып алып туруп, кыздар мушташып атат, бир 15ке жакын кыз чыгып алып жолду тороп мушташып атат. Анан балдар аларды сүйрөп жүрүп, ажыратып, анан болбой, балдар ажыратып атса, ошо болбой жулунуп алып, анан бири-бирин аябай муштап атат да ошо. Анан мисалы мына интернеттерде көрөсүз да, парктардын ичинде школа на школу, жанагы кыздар келип
тиги мектептин кыздары тиги мектептин кыздары менен мушташат. Анан силерде эч нерсе жок дегенге мен ишенбейм да. Жигиттер кыздар эми аныктап бербесеңер болбойт. Барбы? Кыздарда. Тамеки чеккендер жокпу туалетке бекинип алып? Менин атым Нуризат. Эми кыздар арасында уруш жокко дейм, а балдар арасында болушу мүмкүн. Анткени ар бир мектептен мен кыйынмын деген болсо болушу мүмкүн, а кыздар арасында жокко дейм. Демек, мынакей азыркы биздин кызыбыз айтып өттү. Анда демек балдарда экен күнөөнүн бардыгы, ошондойбу? Балдардын талаасына бир топ таштарды ыргытты, ушул чынбы же калыппы? Я, жигиттер. Калып дегендер кана. Анда айтып беребиз. Эмнеси менен калып? Эмнеси менен калып? Мектепте тышчылык эле болуп жатат. Куат. Куат, сен башкаларды мындай тамекини асабайга чуркаткан күндөр болду беле? Жок, чекпеймин. Чекпейсиз, э? Анда кыздар азыркы биздин коноктор айтып атпайбы, же кыздар ошондой нерселер барбы, жокпу? Жок, андай кыздарды көргөн эмесмин. Жакшы, жигиттер. Саламатсызбы? Сиз ошентип балдар мушташы деп бияктан бизге күнөө түшүп калды да. Биз эгер башка мектепке бара турган болсок, биз достошуу үчүн, биз азыркы сөз менен айтканда мост куруш үчүн барабыз. Наркөткө өтүш үчүн. Бирок мушташканга барбайбыз. Мушташкан балдар болсо, ал жана азыркы айткан бродяктарда мектепке окууга чыгып кеткендер. Мектептин балдары өзгөчө ушпайбыз деле. Башка мектептин балдары менен ынтымактабыз. Эгер башка жактан көргөн болсоңуз, биз андай иш жок, мындайча айтканда. Демек, ушундай Анда силердин эч кимге да соткаңар жок, Эч кимге сотка алып келбейсиңер, Анда силер калып калыпсыңар да цивилизациядан. Эч кимге да сотка жокпу? Мисалы, Бишкекте 3-чү класстан баштап баарында сотка бар да. Силерде жокпу, соткалар? Сотка көтөрбөйсүңөр? Сотка көтөрөт, бардык эле мектепте көтөрөт. А бирок мектеп ичинде өчүрөт ал. Анткени мектеп учурунда сабак өтүш керек, окуучу окуучудай болуш керек. А сырт жактан бүттүк эле ата-эне окуучуларга телефон бербейт. Анткени окуучулар берет. Балам кайда жүрүп болду экен, эмне менен алек болуп атат. Ошону билгизи келет. Мектеп учурунда бардыгы өчүк болот, кадимки окуучудай болуп жүрөбүз. Ынтымактуубуз, жашынакай болуп, бардыгыбыз ынтымактуу болууга дагы аракеттенебиз дагы. Мектептен кийин күйгүзөсүңөр, Жакшы. Айылдын эле мектебин жаман деп айтууга болбойт. Биринчиден шаардын мектебин оңдош керек. Себеби шаарда сотканы ачык эле коюп отурушөр экен, сүйлөшөр экен да. Эмнеге айылда эле айта бериш керек да, сотка көтөрбөш керек депчи. А бирок айылдын окуучулары сабак учурунда телефон менен сүйлөшпөйт. А бирок налогдун баардыгы кыздарда жок деп ойлойм да, себеби шаардын мектебинде бар. Кээ бир айылдарда деле кыздардын налогу бар. Жок деп айтууга болбойт, кыздарды делечи. Кыздарда деле андай бар. Силерде барбы, жокпу? Бизде жок. Мисалы, мына азыр балдар ден рождения деп чогулуп экен да. Акчасын алып алып аталарынан. Анан барып алып ден рождения өткөрөбүз деп ушу түнүм менен бийлеп, анан дагы башка жаман иштерге барат экен да. Ушул жакшыбы? Эми баягы 18 жаш, 17 жаш бир келсе, анан ошого баягы туулаң толуш керек го. Ана туурабы же туура эмеспи? Анан биздин коноктор айтып атат, мен кошулбайт элем. Силер кандай карайсыңар? Барып, мындай көңүл ачып, ойноп, күлүп кетсеңер болобу же болбойбу? Болот дегендер кимдер? Кол көтөрөбүз. Анда мынакей кыздарыбыз бар экен. Мен Чоттубаева Айганыш, Төшбек уулу атындагы орто мектебинен келдим. Бизде отуруштар болот, ата-эне жана уруксат берген, бирок болгон күндө дагы биз чейиме отурабыз, 8де барсак 12де чыгып кетебиз. Жана ошондой ар бир отурушта бир ата-энеден кошулат бизгечи. Ошентип биз тынч барып тынч келебиз. Андай ушулар болбойт, тамек чегүү, арак ичүү деген болбойт эч качан. Ар бир отурушта бирден ата-эне болот экен, анда охранада. Ата-энебиз болот, мугалим эжекелерибиз да болот, алар бизге көз салып турушат да. Чогуу жүрө бересиңер, Ооба. Анда жаштар сүйлөсүн. Ден рождения аларга арак берип коесуңар да, бербейсиңер. Жок, эч кандай ичилүү, чегүү деген болбойт. Биз тынч барып тынч тарайбыз. Дежурный ата-энегечи? Дежурный ата-энелерге ичилбейт, биз ичпегенден аларга да. Ягуар ичип көрдүңөр беле? Жок. Жок, жана жок. Жаштар сүйлөсүн. Анда кыздардан барбы? Жакшы. Дагы ушул колдогондор, мынакей. Убактыбыз өтө аз.
Урматтуу таксыр, сизде да ушундай жаш болгон, сизде да ушундай мектептен өткөнсүз. Сизде да ушундай болду эле. Микрофонго нусас. Жаштык кез кандай болду Ошо эч нерсе жок, сотка, мотка эч нерсе жок да. Андай болчу эмес да биздин убакта. Анан азыр жанагындай болот да, барган сайын күчөп баратат ушу. Анан жанагындай тил албастык, ата эненин тилин албай, өз билгендер ушу аябай көбөйүп барат тилекке каршы. Ушу өз билемди кылып, кечинде кетип, ата энеден суранбай кеткендер, анан түнү менен жоголуп кеткендер ушу азыр көбөйүп барат барган сайын. Ошондо сиздердин убагыңыздарда отуруш туулган күндөн болчу. Мына мисалы өткөндө Ысыкөлдөн бир баланы сабап өлтүрүп коюпту да. Школьниктер бири-бирин сабап өлтүрүп атат да. Ушундай нерселер болот. Бизде мындай болгон эмес, такыр. Тартип бар болчу. Анан адеп ахлак башкача болчу да. Азыр болсо чегинен чыгып барат да. Эми азыр баягы 21-кылымда сиздердин убагыңыздарда Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу ушул Акчал уулу Дүшен атына орто мектептин коллективи жана балдары, эмгек коллективи. Мына азыр эми мына Дүшен деме, өзүбек ажы чотонуп айтып атпайбы ажекем? Адеп ахлак жөнүндө. Анан силер бәриңер эле жакшы деп атсыңар да. Мага бир ой келип атыр да. Рас тиги жигит жооп сурабадыбы? Сизде жаш болдуңуз беле деп. Ой, бизде жаш болгонбуз. Бизде силердей болгонбуз. Биз дагы ошо нар уруну берилген убактар болгон. Бирок биздин убакта тартип катуу болчу балдарым. Мына мен өзүмдүн башыман эле өткөндө айтайын. Биз ошол жаңы эресеге кичине жетип, ошо кызга көңүл түшүп, сүйө баштаган убакта улуу сөз уят жок дейт. Кат жазгандан уялчык. Кат жазгандан кийин кыз катты алганда эртөсүндө кыздан карагандан уялчык. Эми силерде андай болбой атпайбы балдарым? Мына бери деген эмне болуп деген ушу да. Мына мен азыр эми көчөдө отуруп калабыз. Эми жаш убак кетти. Мал жайгар, башка жайгар көчөдө отуруп калганда ушул мына 11-ди бүтөйүн деген 10 класстын балдары биз карап отурабыз. Мен карап отсам, каналдан чыкканда биздин үйгө чейин өбүшүп барган балдарды көрүп жүрүм мен. Аттарын айтпай эле коеюн, бирок өздөрү билет. Эми бир 500 метр, 60 метрде эле коеюнчу. Анан ошону карап турабыз да. Анан байбичем экөөбүз отурса айтат, эми карачы биздин убакыт мындай жок эле деп. Эми заман ошондой. Эми келгенде уялтып калайын деп мен кээ бир ошо мен ылдый жакта жашаган балдарды уялтып калган убактарында болду. Ана ошон үчүн жашырбагыла балдарым. Рас балдардын бәрин эле күнөөлөбөйм, тартиптүү. Ошол түп-түс барып түс кеткен кыздарды карап жүрөм, көрүп жүрөм. Түс барып түс өтүп балдарга кошулбаган. Анан балдарга кошулуп тине чымчылашып, даже бизди көз күлбөйт. Ана мен токтотуп алып туруп, эки-үчөөнү айттым аттарын. Мүмкүн ушул жерде отурса да өздөрү сезип тургандыр. Эй, мындай болбойт. Бизге жакындаганда мындай кармашпай кучакташып эле койбойсуңар, биз өткөндөн кармашып бербейсиңерби? Эне атаңардын көзүн чантып бере койбойсуңар деген убактарым болду. Ошон үчүн жаштар мына кичине абырдүүрөөк болуш керек. Эне атага жакындаганда сүйлөшкүлө, сүйлөшпөгүлө, күлгүлө, ойногула. Бирок ар нерсенин тартиби, ченемич, убагы болот. Эне атага жакындаганда көчөдө этика деген болот. Кичине уялып жүрсөңөр, анан сүйлөшкүлө, сүйлөшпө деген эч ким айта албайт. Анан отуруш жөнүндө. Биз отурганда, отуруш болчу бизде да, сәл туулган күндөргө барчык. Кайсы жылдары? Эми ушул 70, 68, ушундай бир 66-жылдарда эле коеюнчу болжол эми 15-16да кездерде. Анан ушуну барчык. Барганда биз жана бийлегенден уялчык. Билесе сәл гана бийлечик. Анан эми азыр андай болбой атпайбы? Эми башкасын айтпай эле коеюн, бий жагында катырып атсыңар, башканда катырып атсыңар. Кичине батышты туурабай. Ошо кыргыздын каада салтын, наркын ойлоп, кичине тартиптүү жүрүш керек. Бәриңер эле эне ата балаң жаман болсун дебейт. Мына мен балдарым чоңоюп калды, неберелерим бар. 2 күндө болбосо дагы 2-3 күндө бир келип айтып турам кулактарын эме кыздарыма, балдарыма. Ана ошон үчүн эне атаңарды уккула, тартиптүү болгула. Тартиптүү болгон үйдө ийман болот. Кут орнойт. Бакубатчылык, жакшылык келет. Мына бу жерде көрүп отурам. Мына менин коңшум Тимир деген бала отурат мынакей. Алоодун баласы. Кандай тартиптүү бала. Намазында окуйт, оразөзүндө кармайт, мектепке да отлично жетишип атат. Мына ушундай болуп туруп тарбиялаңдар айналайын. Жакшы кол чагып койлу ушул Тимур деген жигитке. Анда Айнеже, сиздердин убагыңыздарда кандай болду эле? Азыркы жаштардын тарбиясына, адеп ахлагына канааттанасызбы? Биздин бул Акчал уулу Дүшен атында орто мектебинде жанатан бери айтып атасыздар, 1026 окуучу бар, анын 414-тө башталгыч класс. Анан биз бул ушу балдардын арасында
бир нечелеген ата энелердин чогулуштарын өткөрдүк. Жакында эле жалпы мектептин ата энелеринин чогулушун өткөрдүк. 18 ноябрда болду. Биз жана айтып аткан тарбия деп атабыз. Негизи ата эне менен мектеп чогуу иштемейинче билим жаралбай турганы биз бир 2-3 жылдан бери айтып келатабыз. Ушунун негизинде иш алып барабыз да. Анан ошол чогулуштун өзүндө жана сиз айтып аткан Өзбек ажа да айтып кетти, сотка депчи. Сотканы мектепке пайдаланбоо жөнүндө чечим кабыл алынган. А мектептен баргандан кийинки учурда ал ата эненин менен баланын ортосундагы жумуш болот да. Анан ошол менен бирге мына тарбия. Ошол чечим мындай натыйжа берип атабы? Мындай. Натыйжа берет. Себеби дегенде биздин балдар сабак учурунда мына мектепте коридор жерде жүргөн учурларда биз менин көзүмдө бир жарым жыл болуп калды мен иштегениме. Бир да баладан мындай сотканы чырылдап, же болбосо бир сотка менен ойноп аткан учурларын мен кезиктире алган жокмун да. Көрүп калсаңыз эмне кыласыздар? Сүйлөшүп атса. Көрүп калсак биз эскертүү беребиз. Эскертүү беребиз. Экинчи жолу көрүп калсак анда сотканы алып туруп сейфке салып коебуз деген чечимибиз бар. Ошол себептен биздин балдар түшүнүктүү, акыл эстүү балдар. Биз деген балдардан көп жакшылыкты күтөбүз. Балдарыбыз деген бир жаман жакка барбайт деген гана оюбуз бар да. Анан биз мен ушу балдарга айтар элем, балдардын өзүнө да тарбияны ар бир бала өзү тарбиялаш керек да. Силер кичинекей эмессиңер. Али деле кичинекей болбош керек. Демек өзүнөн, Өзүнөн. Рахмат. Анан биз азыркы могул теле дебаттын өзүнө биз 7-класстан баштап 11-класска чейинки балдарды катыштырганга аракет жасадык. Анан ар бир класстын өзүндө ушул теманын үстүндө ушу балдардын мындай бүгүнкү азыр теле дебаттан алган ой пикирлери ошол класстык чогулуштарында өздөрүндө чагылдырылат го деп атабыз. Анда урматтуу жаштар, урматтуу теле көрүүчүлөр, таластын жаштары сүйлөп жатат. Анда жаштарга мен микрофон берейин. Мына азыркы эже агайлар бир топ нерселерди айтты, мен айрымдарына кошула албайм. Эми силер 21-кылымда жашап атасыңар. Интернет деген бар, агент деген бар. Бул эми ал убакта жок болчу, туурабы? Азыр коом өзгөрүлүп атат. Ошол коомду дагы силер өзгөртөсүңөр. Демек, оюңарды айтсаңар. Биз силердин оюңар өтө баалуу. Анда жаштар сүйлөсүн. Азыркы эже агайларга да каршы оюңар болсо айтсаңар болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кандай жагыга? Мен сизге суроо берерим. Биз азыркы убакта интернет бар, бүттүк нерсе бар. Мурда көрө албаган нерселерди бүттүгүн азыр телефондон же интернет аркылуу компьютер, телевизордун бардыгын көрөт, жана окууга билишет, ошонун баарын үйрөнүшөт. Эми ошолор көздөй көрөбүз, үйрөнүбүз. Бирок жаман жактары бар. Ал жаман жактарынын иштери кандай болот, кандай жамандыктар алып келет, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Окуучуларга мындай таалим, тарбия катары. Жакшы, азыр да биякта кыздарыбыз бар. Азыр заман жаман деп айтууга болбойт. Заманды жаман кылган биз жаштар. Себеби мурун деле ошондой эле заман болгон, азыр деле ошондой заман болгонда, анткени ошону биз өзүбүз түрткүлөп атак да, анткени ата энебизди көзгө илбей, мурун ошондой ыйман болгон, азыр ыйман жок. Сиз айтып атпайсызбы? Заман жаман деп. Заман жаман эмес, азыркы жаштар жаман. Жаштар жаман дейт. Мен кошулбай элем, жаштар жакшы болуш керек. Мен ушу байкен айтканына кошулайын дедим эле. Сизге ушу бизге тарбия берип атканыңызга рахмат. Жана ошондой эле сизге бир суроо берейин дедим эле. Сиз ушу байбичеңиз менен кантип тааныштыңыз эле? Ушундай айтып кетсеңиз. Жаштар сүйлөсүн. Коноктор. Рахмат. Жакшы суроо бердиң. Мен байбичем менен айылына барып, коңшу үйүнө чакырып, анан таанышкам. Кантип тааныштыңыздар эле? Бир таанышып, бир айдай сүйлөшүп тургандан кийин башка. Бир айдайбы? Ала качып алган жокмун, сүйлөшүп өзүнүн макулдугу менен. Даши киши жиберип, эне атасынын уруксатын сурап, анан каердин баласы экен, кандай экен деп бүткүлүн тактаган эне уруксат бергенден үйлөнгөнбүз, баш кошконбуз. Жаштар сүйлөсүн. Жигиттер. Менин сөзүм мындай да, азыр телефон деген запрет кылып атпайбы? Илгери телефон жок, ала качуу болгондо, ала качуу азыр телефон менен мындай сүйлөшүп, өркүндөп, ошо кызды ар кандай деген оорулар бар да, ошо кыз менен сүйлөшүп, ал экөө бүт обследование өтүп, анан мемелер чыгып, анан үйлөнсө, ушу телефонда мемез пайдасы тиет дейм да. Бири-бири менен таанышып, ала качууну жок кылуу себеби ушу телефондун мемезинде да, бир чет ошо жардам берет. Телефон менен ооруларды обследовать. Жок, телефон менен сен мисалы кызды тааныбай эле ала качып кетип каласың да. Ал кыз менен сүйлөшөсүң, анан үйлөнөйүн деген оюң бар болсо, ошо кыз экөөңөр больницага барып текшерилишиң керек да, мындай ар кандай деген оорулар бар да.
Жаштар сүйлөсүн. Демек, биздин жаштар мына ушундай табигый өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Демек, жаштар дагы өтө чоң казынасы кенен жаштар бар. Анда жаштар кыздарыбыз бар биякта. Саламатсыздарбы? Мен Акчалуу Дүйшөн атында орто мектебинин окуучусу Аязбек кызы Айтурган. Мен бул интернеттен сүйлөшүү гана эмес, бул жаңы ойлорду да билсе болот. Бул Танышса дагы болот, окуса дагы болот, окуса да болот. Бул жактан тарыхты тереңирээк изилдесе да болот. Интернеттен бул эжелердин айтканы туура, байкен агай. Бул интернет азыр кыздардын оятı жок болуп калды десем болот. Интернетте кыздардынбы же ушул Акчалуу орто мектебининби? Акчалуу орто мектебинин кыздары абдан тарбиялуу, алар ар дайым формада жана жакшы окушат. Косметикада көп колдонулбайт десем айтсам туура болот. Жаштар сүйлөсүн. Мына биз азыр ушул мына окуучулардын тарбиясын карап атырык да. Эмнеге биз базарда мисалы үчүн араба сүйрөп жүргөн же ошол нерселерди карап аткан жокпуз да. Мисалы үчүн сиз кетип баратырсыз. Базардан ошо мисалы үчүн араба сүйрөп бараткан баланы көрсөз, ошо не деп айтат элесиз ошо? Жакшы. Азыр чогуу жооп берет. Саламатсыздарбы? Сиз айтасыздар, биздин убакта тартип бекем болгон депчи. Ал убакта совет бийлиги болгон. Азыр тартип закон эме да, күчтүү эмес, азыр моюнга алыш керек аны. Ал өкмөттөн. Экинчи азыр демократия убагы, эркиндик. Интернет колдонбоо дегенге мен каршымын. Интернет колдонуш керек. Интернеттен башка мамлекеттин же болбосо башка жердеги окуучулар менен таанышып, достошуп, алардын менталитетин үйрөнүп көп нерсе болот да. Анан азыр заман ушундай, интернет заманы. Интернетке запрет коюу каршымын. Жаштар сүйлөсүн. Жигиттер, кыздар. Саламатсыздарбы? Менин атым Индира. Азыркы заман бузулуп баратат деген ишенбейм, анткени кошулбайм деген. Анткени азыр деген мечиттер көйүп, молдолор көбөйүп атат. Ошондуктан ага неметпейм, кирбейм. Азыр молдолор көбөйүп атыр деген кошулбайм. Бардык жерде эле мечиттер салынып атат, бирок ошол жерде деле мечитке барып намаз окуп, бирок эртесин арак ичип кеткендер болуп атат да. Мындай убактылуу, мындай ыймандуумун дегенди билгизишип атат. Мен кыздарга айтат элем, бирок биздин мектептин кыздарда мындай налог жактан жок, мындай акча салып, үстөмдүк кылышпайт, бирок бири-бирин мындай жумшашып, мындай сен бир аз ылдыйраксың, менен бир жаш кичүүсүң дегенсип, мындай жумшамай бар да, бирок ошону ачык айтат элем. Эмнеге жумшайт? Жигиттергеби же кайка? Жок. Андай деле оор неме эмес, бирок мындай тиге минтип келе кал, буну апарып кел, буга минтип айтып кой деп ушун жумшап жүрүшөт да өзүнүн кичинекейлери. Кичинекейлери барышабы? Чуркаган бойдон кетет, Аларда мындай түшүнүк бар да, мен будан 1 жаш, 2 жаш кичүүмүн деген, мен буну айткан аткарышым керек деген түшүнүк бар. Саламатсыздарбы? Мен 11-класстын окуучусу болом, Акчалуу Дүйшөн орто мектебинде окуйм. Азыр мына сиз айтып атасыздар, жаштарды айтып атасыздар, тарбиясы жок депчи. Конечно, намаз окуш керек, динге ишениш керек, бирок анчалык ишенбеш керек. Динге мынакей, бир Кудайга ишенсең, жүрөгүң менен ошогум эме да. Мындай патриотка сезим болуш керек. Анткени Кыргызстандын келечеги биздин жаштарда. Бир эле бизде эмес тарбия. Макул бизде мына өкмөттөн да биздин чоңдор тарбиясыз, бизде болот атак да. Биздин чоң мына Россия кандай сонун эме, өлкө. Тим эле чоңдору да сонун, өздөрү да сонун, эң сонун. Жаштар сүйлөсүн, мынакей. Ушундай биздин жаштарыбыздан чала ишенгенде чала молда дин бузар болуп калбайбы, чоңуз? Кандай дейсиз? Чала эле ишениш керек деп атасың да сен. Жок, мындай да. Толук ишенбеш керек. Анда чала молда. Кеттим о жерденчи. Мына барышат эртесин тамеки чегишет деп, конечно, барыш керек, намаз окуш керек, ишениш керек. Бирок насколько ишенбеш керек, чтобы жүрөгүм берилип кеткенгечи, ишениш керек, чтобы Кудай бар да, үстүдө Кудай бар, бирок аны биз көрбөйбүз. Мына жүрөгүбүз көрөт да, жүрөгүбүз менен ишениш керек Кудайгачы. Ошого динге ишенген деп ойлойм менчи. Ошондо адеп ахлак жакшы болот, Ооба. Талим тарбия. Ушундай көздөн жаш чыккан кыздарга кол чаап коелу. Жаштар сүйлөсүн. Сиздер айтып атасыздар, жаштар азыр заман эмес, жаштар бузулуп кетти деп. Бирок жаштардын бузуусуна эмне алып келет? Өкмөттүн кылган иштери алып келет да.
Биз үчүн жаңы өнүктү, технология өнүктү дегендей интернет көрөбүз. Интернеттен мурун телевизор көрөбүз. Телевизордо кандай передача болот, ар кандай кинолор болот, аны биз көрөбүз. Кандай кинолорду көрөсүңөр? Эми бул өз айткан батыш жактарын, боевик дегендерди көрөбүз да. Бунун баарын биз көргөнүн себеби өкмөт буну мамлекетке киргизген. Аны киргизгенден көбүнчө жаштар көрөт да. Ошондо жаштар бузганы бул баары чоңдорго такалат да. Ошону айткым келет. Жаштар сүйлөшсүн теле долбоору өзүнүн ишин улантат, анда коноктордо. Мен жалпылап айтсам, ушул Акчалуу Дүйшөн атында мектептин окуучулардын сыртынан угуп билип жүрөбүз. Мен өзүм дагы берги аралашып мектепке келбегем менен сыртынан угуп билип жүрөм. Элден сурам жалдап жүрөм. Өзүм дагы муну мен курс айта аламын. Муногу өзгөчө муногу тартип жагы ушул муногу мектептин жаңы директори келгенден баштап жылыш бар деп ойлойм. Себеби дегенде бул киши азыр айтып атпайбы, сотка деген немени, тартипти, мугалимдердин арасында тартипти, бердеги тетиги дагы жалпы тартипти абыдан жакшы кылды. Устроюй экен бул киши деген сөздү угуп жүрөм да. Анан ошо менен бирге эле силер дагы ошол мектепти, ошол Акчалуу Дүйшөн атындагы мектептин намысын кетирбегиле балдарым. Анан эми жалпылап мен айта келсем, жанагы бир кызым сурабадыбы? Мен интернет менен сүйлөшүп жүрүп, анан кийин бала айтты, кыз айтты, бирөө айтып калды, интернет менен сүйлөшүп жүрүп, анан доктурга барып текшерилебиз деп. Интернет менен сүйлөшүп, башка менен сүйлөшүп, анан доктурга барабыз деп бирин-бири абыройуна шек келтирип, мына ушундай заман болду. Биз ошону айтып атабыз. Анан жанагы бир бала кыз айтып калбадыбы? Жакшы, сизге кошула албайт экен. Биякта жигиттерибиз. Айтып атпайсыз, мындай текшербей эле үйлөнчүк депчи. Анда деген кече эле меме деген өттүк, спид деген ооруч, анда ал оору жок болчу да. Азыр деген ошондой оору күчөп атат, ошондуктан ошо мемени айттым да. Текшерилиш керек эми, Текшерилиш керек деп ойлойм. Жок, мен эмне үчүн айтып атам? Ошол спид деген жок болчу биздин убагыбызда. Биз ошон үчүн текшерилген эмеспиз. Азыр заман өзгөрдү. Спид деген кара тумандай Кыргызстанды каптайын деп туру, билсеңер. Жанагы 263 чыкты атпай, ал эчтеке ЧПК канча текшерилип туруш керекпи же? Элдин арасын алып жүргөн жер дагы көп бар, бул айнайын балдарым. Ошон үчүн айтып атпайбыз, биз эмне үчүн ыйлап атабыз? Мунагы өзбек ажы чотонуп, ажы эмне үчүн ыйлап айтып атат? Адеп акылак деп. Мына ошон үчүн ыйлап атабыз. Жана бир кыз айтып атпайбы? Жүрөгүм менен саалишенем да саалишемем деп. Антпегиле. Силер окугула, жүргүлө, иштегиле, жакшы жүргүлө, бүткүлүн алып жүргүлө. Бирок динди унутпай, акыл эсти унутпагыла. Жакшы, биякта биздин жаштарыбыз бар экен. Мен айтарым деген ошол айналайын. Рахмат. Сиз айтып атпайсызбы, бул жерде азыркы бул адамдар азыркы жашта кыргыз болсо дагы 5 кол тең эмес да, чоң ата. Азыр биз мейли биз ишенбей коелу да, спид. Бирок спид оорусу азыр күчөп жаткандыктан биз текшерилишибиз керек да. Азыркы балаатка жеткен ар бир бала спид оорусуна текшерүүдөн өтүш керек. Балким ал ата энесине өтүп келе жаткан оору. Демек ушуга спид оорусуна адеп акылак, тарбия мындай кандайдыр бир деңгээлде таасир тийгизе алабы? Ошол азыр ошондой оору көбөйүп кетти деп. Капта деп туура текшерилгиле азыр. Азыр текшере турган заман болду. Текшерилип туруп турмуш кургула. Балдар силер да кыздар да ошондой кылгыла. Бирок мен ошого айтып атпаймынбы? Ошого жеткизбей өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Кантип тарбиялайбыз? Азыраак дин жагын окуш керек. Окуш керек. Намаз окугула, башканы кылгыла, окууңарды бәрин кыла бергиле. Бирок кичине жүрөгүңөргө иман уялатыш керек балдар. Мен ошону айтып атам. Жакшы. Кимди токтотуш керек депчи, ооругач, буга ким күнөөлүү? Буга чоңдор күнөөлүү да. Бул орунду чоңдор өздөрү чыгарат, орунду чыгарып туруп бирөөгө неме болуп коет, элге тарап кетет. Ошондо акча табат да азыркыларчы, тиги ошого кайра против дары чыгарып коет дагы. Ошо дарыны неме кылып, ошондо акча табышат да. Ортодо бизнес болуп атат деген сөз, Бизнес болуп атат да. Ошону чоңдор токтотуш керек да. Чоңдорго анда бир суроо алып кетейин. Телефонду күйүспеш керек дейт да, анан сабак окуп аткан үйдө досрочно жумуш болуп калса эмне кылыш керек да? Чоңдор күнөөлүү тиги угуп атпайбы? Чоңдор эмес, буга өзүбүз күнөөлүүбүз. Өзүң мисал үчүн турмуш курган аялың менен жаша. Имансыз жолго барба. Ак жүр, актыр, таза жүр. Анда эч ооруда жукпайт. Өзүң жанагы имансыздарга кошулуп кала турган болсоң ошондон жугуп атпайбы? Россияга барып иштеп атыр, башка жака иштеп атыр. Мамлекеттин баары ошодон келип атыр. Мурда Кыргызстанда мындай оору деген жок болчу, уккан эмеспиз ошо. Чет мамлекетте бир болуптур деп бир канат газетадан кезегинден угуп калчубуз. Рахмат, азыр биякта бизде мен ошону айтып атам. Кыздар бар. Кел. Эме
чоң атабызга кошулабыз. Себеби мурун мындай ору жок болгондо ала качта деле жашаган, алар өздөрүнө ишенген да, ыйман бар болчу. Ата энесин көзүнө алчу да. Азыркы жаштарга мынтип атат да, чоң атабыз бизге силер сүйлөшкүлө, сүйлөшпөй дейбиз, бирок ыйман болгула, чеги менен болсун деп айтып атат да. Жакшы элеби? Жакшы эле. Анда жаштар сүйлөсүн, келди. Спид оорусу, рахмат. Спид оорусу бир гана бул адамдардын башка жагынан жукпайт. Бул укол аркылуу да, шприц аркылуу да жоготпай, акыркы күндөр баары эле көрүп аткандай, ар кандай жаңылыктардан көргүзүп атат. 200дөн 300дөн ашык бала мына ушу медицина тармагынан өздөрү жабыркаганда, медицина жардам бербей, аларды наоборот ушул спидтен аларга спидти жугузуп берген да. Силердин мектебиңерде ушул баягы кечээ иш-чара болуп өттү да. Анан ушул адеп ахлак жаатында эмнелерди кыласыңар? Анан силерде ушул бири-бирин уруп сабагандар, жумшагандар, тамекиге, аракка жумшаган кыздар, балдар барбы? Бизде андай кыздар жок, бирок балдар болушу мүмкүн, кыздар жок. Анткени бул коом Балдар канча пайыз болушу мүмкүн? Балдар болушу мүмкүн, 2-3% болушу мүмкүн. 2-3%, жаштар сүйлөсүн. Рахмат. Жаңа эле балдарда барды айтып кетти. Мен өзүм президентмен ошо Чалдыбар мектеп гимназиясынын. Андайга такыр жол жок, налог дегенге жол жок. Биз ынтымактуу бир келишимди түзүп окуйбуз мектепте тышкары. Анан биз ушундой налог дегенге аябай тыюу салганбыз. Налог деген жок бизде. Жакшы. Адеп ахлак жакшы. Адеп ахлак биз адеп ахлак жөнүндө өтүп келебиз. Буга чейин өтүп да келгенбиз, бүт күндө өтөбүз. Анан болгону биз ушу азыркы жаштар эмне менен алек болуш керек, намаз окуш керекпи, намаз окубаш керекпи деп бир сыйра биз өзүчө сөз кылабыз. Чоңдор чогулуп, эки класс болуп. Анан кыскасы ушу бизде мектеп жакшы, ынтымактуубуз. Жанагы силер тонуп атпайбы? Мисалы чоң класстар же башка мектептеги кыздар, балдар ошолорго көз карашың кандай? Алар эмеси ыйманы жок кыздар, ыйманы жок балдар ошентип бири-бирин тонуп аткан чыгар. Бирок биздин мектепте андайга жол жок. Интернетке кайрылып келсек, бул жер жүзүндөгү маалыматтарды, жаңылыктарды биз алабыз. Мисалы Кыргызстанды алсак, Кыргызстандын ичинде эле өтө көп силерге окшогон передачалар бар. Ошолордон маалымат алсак болот. Азаттык плюс сыяктуу телебе. Жаштар сүйлөсүн, келди. Саламатсыздарбы? Биринчиден жаңы бул жерде эжелер айтып кетти, азыр баңгизаттарды колдонуп атат, ошол шприцтер күнөөлүү депчи. Мисалы азыр билесиздер, бул бардык жаштар эле билсе керек, негизи тасмалардан, кинолордон, же болбосо ушундай жаман нерселерди берип атат да бизге передачалардычы. Анан канткенде жаштар оңолот. Мисалы ар бир мектепке бул шарт түзүп берсе, жакшы окууга, мисалы спорт менен машыкканга жакшы нерселер түзүп берсе, ошондо гана жаштар оңолот деп ишенем. Мына чоңуз айтып кетти, шарт түзүп берсе депчи. Мен мектебимде антип айта албайм. Мен мектебимде бүттүгү бар, бүттүгү жетиштүү. И шарт дагы бар. Кудай бурса, биз жаштар келечеги. Жаштардын келечеги, кел. Саламатсыздарбы? Мен эмени айтып өтөйүн дегем, сизге суроо берейин дегем. Азыр динге дагы эметип, мындай динге дагы же эмеге дагы бирдей караш керекпи? Өзбек ажы, кандай кылыш керек дейт? Билимге, динге кандай кылабыз, кимдер карайт деген суроо болуп атат. Же айлана чөйрө бизге талим тарбия береби, адеп ахлакты ким берет деген маселе Кудай бурса чогултуп жооп бересиз го деген ойдобуз. Жаштар өтө көп болуп атат, кергиле. Бул нерсенин баары бул адамдын кайдыгерчилигинен келип чыгат. Азыркы жаштар өздөрүнүн талим тарбиясын ушу динден дагы алса болот деп ойлойм да. Рахмат дагы. Бул жаңы эле айтып кетпеди, мектепте шарт болуш керек депчи. Шартка эч кандай карабайт, бул адамдардын ыймандыгы жоктугунан. Эгерде бул адам заман бузулуп отуруп атпай, заман эч кандай бузулган жок. Заманды бузган биз өзүбүз адамдарбыз да, туурабы? Бизде шартты шарт жок эле. Биз адамда өзүбүздүн жүрөгүбүздө ыйман болуп, өзүбүзгө өзүбүз кайдыгер карабасак, өзүбүз таза адам болсок, демек бардыгына шарт түзгөн биз өзүбүз канабыз да. Демек баары биздин күчүбүздө, күч биримдикте. Демек жаштар
ошо биз кантип адам болобуз, мисалы ошо эки тармакты тең чогуу алып кетишибиз керек да, билим тармагындагы, дин жагынан дагы. Ар бир адамдын өз колунда, ар бир адам өзү ошо дин жагына умтулуш керек. Бир гана бардык жагына умтулуш керек, бирок дин жакты аябай менин оюмча күч берет деп ойлойм да, билим алууга бардык жагына рухий жактан күч берет. Адеп ахлак, Адеп ахлак. Рахмат. Бул азыркы замандын бузулушун, мисалы жаныбызда жүргөн жаман адамдарды өзүбүз тарбияласак болот. Исхак Разаков айтып кеткендей, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегендей. Ошондуктан бардык айлана чөйрөбүздү өзүбүз тарбиялап, өзүбүз ынтымакка келтирүүгө болот. Демек, адеп ахлак тарбия өзүңөрдөн деле болот экен да. Барбы? Келди. Саламатсыздарбы? Кайсы мектеп? Үсөм Аякмбеков. Бул жерде бир кыз айтып атпайбы? Бардык нерсе мындай мектепте шарт түзүп бериш керек депчи спорт жакка. Бирок биз өзүбүз деле бардык мектепте шарт деген бар. Ал эми телевизор көрбөй деле, жакшы передачалар көрүп деле тарбия алса болот. Кандай көрсөтүүлөрдү көрөсүңөр? Кандай тарбияларды аласыңар ошол көрсөтүүлөрдөн? Кайсыл? Көбүнчө бул азыркы учурда мындай бардык жаштардын эле көңүлүн бурган передача акылоордо болуш керек. Мен ошол жактан өзүмө керектүү мындай материалдарды топтой алам да. Бул жерде ыйман дегенде ар бир адамда ыйман болуш керек. Бардыгыбыз бул ыйман деген эмне? Ыйман деген менин оюмча бул ыйман ар бир адам түпкү оюнда болуш керек. Ыйман Рахмат. Жаштарга суроо берейинчи. Мисалы мындай бир жаман өнөр болот да. Мисалы жигиттер менен кыздар мектеп учурунда достошуп атат. Анан ошо кыздар балдар үчүн мушташып атат. Ошо мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Достошуш керекпи, кереги жок? Ким жооп берет? Кыздардан. Талашпай деле койсо болот. Кыздарчы анткени кыз сүйсө калат, бала сүйсө калат деген макалга бар эмеспи? Ошону кыздар өзүнө деле туюп койсо болот да. Бала сүйбөсө талаш эмне кылат? Анткени бала сүйбөсө баары бир албайт да, анан өзүн жаманаттык кылып урушпай эле коюш керек да, талашып. Балдар менен жүрсө болобу, болбойбу мектеп чагында? Мектеп жактан бала менен жүрсө болбойт. Эмнеге болбойт? Классташ мененби? Классташ менен мындай классташ катары эле жүрүп анан өтө меметип кетип жүрүүгө деле болбойт. Берилип кеткен болбойт, Жаштар сүйлөсүн. Сиз айтып атпайсызбы ошол кыздар менен балдар сүйлөшкөн болбойт депчи? Бирок классташ менен болот. Бирок мындай өтө терең кирип кетүүгө болбойт да. Бирок сиз айтып Кайсыл жерге чейин барыш керек? Эми классташ болгондон кийин сүйлөшөсүң да турабы? Анан эми классташ болуп сүйлөшөсүң. Эмне жөнүндө сүйлөшөсүңөр? Сен сүйлөшүп атсаң, келип сенин подружкаң сени муштап жүрсөчү? Неге мени муштайт да? Не сүйлөшөсүң деп? Мен жигитим деп. Мен өзүм афорт этсем деп. Жок, мен өзүм. Классташ бала менен сүйлөшүп атсам, тиги кыз келип мени урса, бул тура эмес да. Анткени мен классташым менен сүйлөшүп атам. Мен өзүм жигитим менен сүйлөшкөн жокмун да, турабы? Анан сиз айтып атасыз, бул балдар менен сүйлөшкөнгө болбойт деп. Неге болбойт да? Классташпысың, сүйлөшөсүң да, анан башка жактын мектебин менен, башка жактын өлкөдөн келген балдар менен сүйлөшүүгө болбойт, бул тура. Андай классташ менен сүйлөшүүгө болот да. Assalamu alaikum. Мен Кутушбеков Темирлан, 10 класстын окуучусу болом. Мен жанадан бери байкап келатам, бул жакта кыздар, балдар жөнүндө сөздөр болуп атат. Анан кийин жанакы рекетизм деген сөздөр болуп атат да, жана кыздардын арасынан деп. Сиздердин убагыңыздарда болду беле ошондой? Жанакы кыз бала талашмай, кыздар бала талашып. Жаштар сүйлөсүн. Коноктор. Жана айтып биздин убакта андай нерсе жок болчу атпайбы? Жок болчу андай. Эми андай нерсе жок болгон күндө сиз эментип атпайсызбы, ошо балдарды, кыздарды күнөөлөгөн болуп атасыз да, жанакы баягы эме деп. Ушу баланы талашып, мушташып атат дегендей айттыңыз да сизчи? Анан кийин эми мен ойлобойм андай биздин мектепте бар деп. Жаштар сүйлөсүн. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Жолдошалиева Мерим, Акчалов мектебинде окуйм. Мен кошулбайм то, что балдар менен сүйлөшүүгө болбойт деп. Мен сүйлөшүшүбүз керек. Анда чеги болот. Чеги кандай болот? Чеги болот сүйлөшүп, таанышып, аны билип, анын оюн билип, бала сүйсө алат дейт, кыз сүйсө калат. Ошондуктан бала сүйүп, андай уруш деле болбойт болуш керек менин оюмча. Баары жакшы болсо, эгер ыйман болсо. Парктарда жүзө болобу?
Эми паркта жүрсө болот, гүл айтып кеткен болот. Азыр 21 кылым деп коет го. Айтып атпайсызбы? Балдар менен сүйлөшкөнгө болбойт депчи. Эгер ушинтип сүйлөшкөнгө болбойт, бул туура эмес деп чек кое бересиздер. Анда кандай болот? Кыздар менен кыздар, балдар менен балдар сүйлөшүп калабыз, кандай болот? Болот да балдар менен сүйлөшкөндө эле. Сиз айттыңыз, ошо эгер кыз менен кетип баратсаң, ошол башка бир мындайча айтканда ошо кызды эки бала талашып урушуп кетти дедиңиз, а? Ошол мисалы үчүн ошо баланын өз адеп аклагынан неме айырмаласы болот. Мисалы үчүн эгер ошол баланын адеби бар болсо, ал келип аны урбайт го деп ойлойм. Жок, баланы эки кыз талашып атат. Сени эки кыз талашып атат, Жармагүл менен Бозогүл. Ошо адеп акылактан айырмалат да мисалы үчүн. Ошо эгер анын кыз дегенде мындайча айтканда ошо кыздын, ал мындайча айтканда тартиби жок дегенге бара берди, мындайча айтканда. Ошо баланы талашкан. Жаштар, кыздар барбы? Саламатсыздарбы? Мен Шырматова Хабиба. Мен сиздерге кошулбайм. Азыр көбүнчө айтып атасыздар, кыздар күнөөлүү, баланы эки кыз талашып буш кетти депчи. А бизде мындай жок. Бизде жокпу силерде? Такыр жокпу? Болгондой эмес. Биз уккандай эмес. Мен тааныйм, бирде кыздардын баарын 100% тааныйм. Мындай болгон эмес, а болсо шаарда болушу мүмкүн, батыш тараптан болушу мүмкүн. А мен сиздерге кошулбайм, кечирип коюңуздар. Жүрсө болобу? Мектептин кыздары балдар менен жүрсө болобу? Дос катарыбы? Иши достошуп жүрөбү, мындай акырын кол кармашып жүрсө болобу? Достошуп болот, бирок чегим менен. Сен дос канча жигитиң бар? Мен жигитим жок байке. Жокпу? Мен сүйлөшпөйм. Жаштар сүйлөсүн. Айтпайсызбы, достошконго болбойт депчи. Достошконго болбойт. Эмнеге? Анда мектептин кызыгы эмнеде да? Достошуп, берен сабак өтүп, бири-биринен сабак сураганда, сабак сурап, бири-биринен жардам сураш керек да. Аны достошконго болбойт атасыз. Жок, эмне балдардан сураса болбойбу? Балдардан караганда мүмкүн кыздардын да ою башка бардыр да. Жана операция дегенде шүрүктөй болуп. Жок, неме, мисалы баладан сурайын десең, ал бала жакшы билбесе. Андан өзүң дос кызың ошол жакшы билсе да, анын акыл насаат сурап же бирдеке окуудан бирдеке сурасаң болот да. Ана сен айтасың да, мынагу менин дос кызым деп, э? Дос кызымды айтам, мен дос болсом, достумду эле айтам ал мененчи. Жакшы, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз мынакей жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Ушул бүгүн сиздер менен биз ушул аз убакыттын ичинде ушул балдардын адеп аклагы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Андыктан азыркы коноктор, урматтуу жаштар, ушул азыркы тема боюнча өзүңөрдүн оюңарды кыска нуска 10 секундтан жыйынтыктап айтып берсеңер. Адеп аклак деген бул өзү кыз менен бала болгондон кийин кыз адеби кымбат, а бала адеби урмат дейт. Кыз менен бала достошуш керек, мектептенчи, бирок чеги менен. Албетте жакшыга жакшы кылыш бул ар адамдын иши, а эми жаманга жакшы кылыш бул эр адамдын иши дейт. Баарыбыздын жүрөгүбүздө, мектеп окуучуларында жүрөгүнүн түпкү тегинде ыйман болуш керек. Ыйман болуш керек, адеп болуш керек, анан кийин баарысы болот деген ойдомун. Рахмат. Жашоо өзү бул этаптардан турат. Мисалы, жаштык кез, мектеп учуру, анан кийин студенттик кез, анан кийин уже турмуш куруу чагы болот. Ошондуктан мектеп учурунда андай жүрүп, мындай ашыкча нерселерди кылбаш керек деп ойлойм да. Анткени, мисалы, башка өлкөлөрдө деле ар кандай лицейлер бар окуучулар үчүн. Ал лицейлерде аябай тартиптер каралган. Мисалы, Кытайларда, Японияларда ушундай тартип жагынан бекемделген лицейлер бар. Мисалы, телевизордон эле өздөрүңөр көрүп атат болушуңар керек. Ошо аяктан мисалы балдар кыздар жүргөнгө болбойт. Аябай мындай тартиптерди чектелген да. Бизде болобу? Бизде андай лицейлер, менин оюмча андай лицейлер аз го дейм. Мисалы Талас областы боюнча Себат кыздар лицейи, мужской Себат дегендер бар. Бирок аларда тартип жакшы, ошон үчүн алар мисалы мен өзүм көрүп аткандай олимпиадаларда орундарды, алдыңкы орундарды ээлешет. Бербейт. Ошо тартиптери күчтүү, алар бир гана билим багыты боюнча. Демек, адеп аклагы жакшы экен да? Адеп аклагы жакшы. Менин оюмча ошо мектеп учурунда жүрбөш керек. Эч кандай кызыкчылыктардын баары, мисалы, ошо билимиң жакшы болсо, билим окуу тармагынан кетсеңер, мен мектеп учурунда, анан студенттик кезде өзү бардыгы башталат. Рахмат. Бул жерде айтып атпайбы Себат депчи, чындап эле бул мектепте балдар менен кыздар жүргөнгө болот, бирок чеги менен. Өтө жүрүп кетсе дагы мындай мас болуп калышы мүмкүн, э? Мас болуп деле калышы мүмкүн эмес. Мисалы, Себатта балдар өздөрүнчө, ал эми кыздар өздөрүнчө окушат. Ошол жактан бири-бири менен мындай аралашпаганда гана мындай көптөгөн орундарды эме кылышат да. Сен жүрүп атасыңбы? Балдар менен жүргөн эмесмин. Бир да жолу. Бир да жолу. Досуң барбы? Досум бар. Рахмат, кел.
Бул жерде айтып атпайбы, жаңы эле кимдер айтып кетишти. Бул ар бир адам өзүнө жооп бериш керек. Жагайыз айткандай, адамга эң кыйын нерсе бул күн сайын адам болуу. Демек, бул бир гана лицей, башка тарбияга жараша эмес, бул ар бир адам өзүн тарбиялаганда. Ал эми ыйманда болсо, эч кандай бир кызды жактырып калдыңбы ыйманда, ошого барып, ата-энеңе бар, ошону кудалаш, үйлөн дейт да. А бирок аны биз билбей туруп биз турмуш курууга макул эмеспиз. Азыр биз демек биз коомубузга жараша жашасыбыз керек. Бирок адеп аклагы жакшы экен да ошол жигиттин, анан турмуш курган болбойбу? Сени сүйөм деп келип калды, эми алат элем деп ата-энеңе кудалашып. Жок, азыркы коом башкача деп атпаймынбы? Мейли андай балдар толтурат эми. Биз келе биринчи ар бир жигитке эле макул деле болгон андай болбой калбайбы? Демек, бул жерде ар бир адам чоң роль ойнойт да, өзүнүн мындай айтканда өзүн жакшы алып жүрүү керек. Келди. 10 секунд. Суроо жакта агайларга суроо бере кетсем, телевидениеда передачалар жөнүндө сөз болуп атат. Бу жерде Акыл Ордо деген жакшы передача бар. Адан биз окуучулар көп жакшы нерселерди алабыз да. Ошондой передачаларды көбүрөөк кызак болбойбу? Рахмат, келди. Жок, Мынакей азыр сүйлөшпөй деп атпайсызбы мененчи? Мен мындай кыздар аралашында эме уруштар чыгып атат да. Мен да ошого мындай кыздарды ушул жерден коргоп кетким келет да. Азыркы эркектер эмес. Чачтарын өстүрүп, момундай кийинип, азыркы эркектер, мурданкы эркектерди көрө албайсың. Бүгүн мынакей сөзүнө да тура албайт да. Вообще сөзүнө тура албайт. Анан эме если бүгүн бирдеке деп сүйүүсүн айтсаң, эртең кидайт этип кетет да. Ошон үчүн аларды талашып мага билбейм. Кереги деле жок. Азыркы эркектер эркек эмес, почти кыз да болду. Айтарым ушу. Жаштар сүйлөсүн. Кидайт этип атат дейт эркектер. Жок, негизи кээ бирлер бардыр, бирок мен башканы айтайын дедим эле. Сиз айтып атасыздар, азыр жаштар мисалы үчүн кыз менен бала болгону макул болбой атат, эми сүйлөшкөндөчү. Карын сөзүн капка сал дейт, улун урматта дейт, бирок балык башынан сасыйт дейт. Эгер бизде күнөө болсо сиздерде деле бар, анткени сиздерден башталган. Эгер биз андайга баруубузду каалабасабыз, ал үчүн мамлекетти динге негиздеш керек. Сауд Арабия андайга негизделген, ошон үчүн аларда андай жок. Биздин мамлекет негизделген эмес, ошон үчүн ал. Дин дегенде эле бардыгыбыз жолук салынып, юбка кийиш керекпизби? Чоң аталарыбыздай болуп көйнөк кийиш керекпизби сизге? Урматтуу коноктор, анда Айна эже, мынакей жаштардын оюн уктуңуздар. Бир топ сөздөрдү айтты. Убактыбыз улам карып баратат. 20 секунд жыйынтыктап берсеңиз. Балдардын адеп аклагы жөнүндө. Балдар, биз батан бери бир нече элеген багыттагы ойлоруңарды уктук. Мен ойлойт элем, мына мектепке келатканда окуучу билим алам деп келиш керек да. Анан тарбия менен чогуу билим бирге болбосо, анда жанагындай налог салмай, бири-бирине үстөмдүк кылмай, анан тарбиясыз жаш 18, 19, 20-га барып калган балдардын чоңоюп калышы ушуга мындай бар болуп калып атат да. Анан мен силерге айтар элем, биз неме кылбайбыз, сүйлөшпөй эч ким менен деп чек кое албайбыз. Телефонду кармаба деп дагы аны чектей албайбыз. Анан силерге чакырат элем силерди. Ар бир окуучу өзүнүн мындай бир тарбиясы менен анан мына билимди кошо алып жүрүүгө чакырат элем. Азыр мен карап отурсам, бир дагы бир окуу жөнүндө бир сүйлөм болгон жок да. Мен ушуга сал бир ичимен нааразычылыгым болуп калды. Рахмат. Биздин оюбуз эле ушул да. Адеп аклак, жакшы жүргүлө, жаман жүрбөгүлө деген гана. Сүйлөшкүлө, кыздар менен таанышкыла, неме жүргүлө. Бирөөп адеп аклактан жүрөгүңөрдү ыйманы жүрөп, тартип менен сүйлөшүп, тартип менен жүргүлө. Ошого эле чакырабыз. Анан титнерде бир кысым айтып кетпедиби, эркек эмес деп. Антип айтпайын анайын. Бакаштуу немеден эркек артык дейт. Эркекти антип айтпайт. Атам замандан бери эркекти сыйлап келген. Алтын баштуу аялдан бака баш эр артык дейт. Артык макал бар го. Андан антип айтпаш керек. Сәл астыраак болуш керек. Анан бирок баарыңарды ыйманга, аклакка үндөп чыгып кетем айнага. Мисалы мен жанатан бери айтып аткан нерсе, силерди бул мектепте окуучуларда жүрүш керек деген сөз да. Мектепте жүрүш керек. Окуучудай болуп.
Бул мектеп илим алыш үчүн жай да. Берден илим алыш керек. Берден келип бири-бирине соткасы менен мактанып, же кийим менен мактанып, же жигити менен мактана турган жер эмес бул. Бул жерден жанагындай достошуп, чегинен чыга турган жер эмес да. Жигит талашып мушташа турган жер эмес. Ошон үчүн берден илимди алыш керек да. Жанагындай соткаларды үйгө таштап, илимди жакшы алып, эгерде окугандан кийин ошо жакшы илимди жакшы алыш керек да. Жанагындай бир туура эмес нерселерди берден мектептен жазабаш керек. Анан мисалы жанагындай ата-энелердин тилин алыш керек. Анткени ата-эне ошо баланы ошон үчүн чоңойтот. Менин балам илимдүү болсун, менин балам тартиптүү болсун, менин балам бактылуу болсун деп ошо ата-эне ошон үчүн чоңойтот. Ошон үчүн жанагындай нерсе алышты. Анан мынерден жанагы кээ бир суроолор болот. Мисалы дин дезеле жанагындай жолук салынып жүрөбүзбү деген. Бул дин деген бул тартип. Бул деген эреже. Бул ишти жазса болот, бул ишти жазса болбойт деген эреже. Анан ошо бул бүт баары бунун ичи эреже. Бир эле кийим эмес да дин деген. Анан жанагындай чала була динди тутумса жакшы болот эле деген жанагындай диндин кээ бир нерсесин ишенип, кээ бирине ишенбейт деген ал туура эмес. Анда кээ бир нерсесин жазап, мисалы намазды окуп, анан арак иче берсе болот. Намаз окуп анан нурдаса болот дегендей түшүнүк болуп калат да. Ошо дин дегенди эгерде ишенсе, анда бүтүндөй ишениш керек да. Анан мынерден жанагындай биз айтып аткан нерсе чынында тилекке каршы көп жерлерде болуп атат. Мушташ кыздардын, өзгөчө кыздардын мушташы аябай бул жаман көрүнөт, коркунучтуу көрүнөт. Эртеңки эне боло турган кыздар ошо бири-бирин ушундай жанагындай мыкачылык менен уруп сабап атканы бул аябай жаман көрүнүш. Бул Кыргызстан боюнча тарап атат. Анан силерде болбосо илайым болбой эле койсун. Ошо таласта даже болбой койсун, ушундай нерсе, жаман нерсе. Анан ошо биздин чакырыгыбыз ошо кыздар достошпогула. Бул жигиттер менен достошо турган, дос боло турган нерсе эмес бул жигит деген. Бул коркунучтуу, булар карышкыр. Жана кой менен карышкыр достошгондой да. Ошон үчүн достошпогула. Жакындабагыла. Өзүнүн убагы келет, мына ошондо жанагындай күйөөгө чыгып анан достошосуңар, күйөөңөр менен достошосуңар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер таластын жаштарын үнүн уктуңуздар. Тактап айтканда, ушул Акчал уулу Дүйшөн атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин жаштарын үнүн уктуңуздар. Жаштардан дагы жакшы сөздөр чыкты, балким буларды угуп коесуздарго деген ойдобуз. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу күчтө барыңар эсен аман бар болгула. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.